Ассаламу алейкум туғандар, достор, амансыздарбы? Кутман таң барыңыздарга. Бизде 4 декабрь, эртең саат 7:44. Буюрса дагы бир күнүбүз башталды. Испаниядабыз, Барселона. Эме жака жүк алганбыз, буюрса Рим жака. Коллеганын аккумулятору отуруп калыптыр. Ошого жардам берип жүк барабыз туугандар. Мындай паркингдебиз. Чоң жүздөй машина бата турган. Азыр могу коллеганын машинесин жүргүзүп коюп жүккө кетебиз туугандар. Транс. Ушинтип кээде бири-бирибизге жардам беребиз. Машинесин жүргүздүк коллегалардын. Бай-бай. Рахматын айтып, мен тоңуп калат элем, сен болбогондо деп эме кылды. Буюрса жүк жүктөп Францияга киребиз. Францияга киргенде эс алабыз. Бүгүн обедтен кийин кирсек, эртең менен понедельникке чейин буюрса эс алабыз туугандар. Мен бүгүн видеонун аягына чейин көрүңүздөр. Европага келем дегендерге өтө жакшы маалыматтарды берем туугандар. Буюрса
Таразыга түшүп регистрация кылдык. Жүктөөбүз азыр буюрса. Фура прицеп мен 15 тонна 600 чыкты. Общий максимальный груз 40 тонна болуш керек. Прицеп, жүк, общий бириккенде. Болсо штраф салат. Бирок биздин фирма нарушат этет. 44 тонна постоянно 44 тоннагача жүктөдү. Штраф боло турган болсо фирмага. Ciao, sir. Ciao. Excuse me, sir. I am Karikari. Who? Thank you very much. Рампага коюш керек. Рампага коюлмады. Жүктөдү туугандар буюрса. Мына жактан жүктөп. Мындай 1,5 метрлік, 2 метрлік қаптарды жүктөдү. Буюрса жолго чыгабыз эми. Жүктү жүктөп чыктым. Мен жүктү жүктөп чыккан жерде мындай апельсиндер, мандариндар бар экен. Birinci жолу өзүм колум менен үзүп апельсин жешим. Бизде алмадай болуп өсө берет буларда. Апельсин, мандарин, киви окшогондор. Буюрса азыр баардык документтерди алдым, документтер бүттү. Эми болсо жолго бир 3 саат, 4 саат жүргөндөн кийин менин убактым бүтөт. Ошону мен понедельникке выходной. Шаарга жакыныраак жакшы паркингге токтошко аракет кылам. Силер болсо менен болуңуздар дайым. Жакшы видеолорду чыгарып, жакшы нерселерди көрсөтүшкө аракет кылам туугандар.
Туугандар, ушундай паркингге келип токтодум мен. Буякта душ, туалет. Буякта болсо заправка. Элдин баары входнойго даярданып, антенналарын коюп, телевизор көрөт. Телевизор көрчүлөр. Ушундай чоң паркинг. Буякта да фуралар турат. Буякта да эмелер бар, паркинг фуралар турат. Бүгүн суббота. Мен жүгүндү вторник күнү түшүрөм. Понедельник күнү жолго чыгып кетем буюрса Италияга. Рим жакта экен мен жүк түшүрчү жерим. Погода бир аз суутуп калды. Барай. Мага YouTube'дан, WhatsApp'тан, Instagram'дан жазгандар толтуруп атат. Кантип барабыз, кантип барсак болот. Бишкектеги фирмалар менен барсак болобу деген суроолор келатат. Туугандар, айтчу сөз. Бишкектеги фирмалар баары аферистер. Аферистер, алданбагыла аферистерге. Териңерди шылып, териңерге саман тыгат, сөзүн ачыгычы. Себеби биздин туугандардан 200-250 миң алып, силер барсаңар бардык нерсеңер даяр болот, жумушка чыгасыңар. Бисмилла дегенде эле 2000 евро, 200 миңден зарплата алып баштайсыңар деп убада берген. Бирок келгенден кийин берген убадаларынын жарымы да болгон жок. Биз документтерди 250 миң берип келген болсок, документтерге буякка келип кайрадан акча төлөдүк, иштеп, ошол акчаларды бердик, 200 миңдей. Общий 400 миңдей. Башка дагы бир фирмалар бар. Алар 600 евро, 800 евро алат экен. Туугандар, өзүңөр эле промой келсеңер болот. Оңой келсеңер. Максимум 100 миңдей акча кетет, сразу келип жумушка чыгасыңар. Ошон үчүн шылуундарга, ар кандай адамдарга алданбай өзүңөр келгиле. Колдон келишинче жардам берет буякта кыргыздар. Инстаграмга кирип Дальнобой Европа кыргызы деп жазсаңар, толтура биздин кыргыздар, толтура. Алар сөз түрдө жардам берет. Ошолорго жазгыла, эме кылсаңар жардам берет. Мен Инстаграмым бар. Ошол Инстаграмга кирип туруп, друзьяма кирсеңер, бул Европада жүргөн кыргыздар толтура, ошолорго жазгыла, промой келесиңер. Жок жерден 100 миң, 150 миңди бирөөлөргө берип алданбагыла туугандар. Алар берген убадалары да биринчиден чын болбойт, экинчиден силерге эч кандай жардам бербейт. Таган айтып кетчү нерсе туугандар. Бул жакта Европада келип алып, брак болуп, кайра Кыргызстанга кеткендер бар. Жарабай калып жумушка. Себеби Европа десе эле келип алат, машина айдаганды билбейт. Келип алгандан кийин бияктан экзаменден өтпөйт, экзаменден өтпөгөндөн кийин кете бер деп туруп жумушка албай коет. 5 миллион, 6 миллиондук машинени айдай албасаң берип койбойт да сагачы. Ошон үчүн туугандар, келе турган болсоңор, кулагыңарга алтын сырга сөз түрдө үйрөнгүлө, үйрөнүп туруп, фура айдаганды үйрөнүп туруп, анан кийин кегиле. Эгерде фура айдаганды билбей келип, экзаменден өтө албай калсаңар, Кыргызстанга кайра кетишиңерге туура келет. Бул жака келип, Кыргызстанга кайра кеткенге мажбур болуп, Кыргызстанга кеткендер толтура болду. Мен өзүм эле билгеним 5-6 келип кайра кетти. Ошон үчүн праваны алып, праваны алгандан кийин бирөөгө кошулуп, Кыргызстандагыларга, Россияга каттаочуларга, Казакстанга каттаочуларга, же болбосо Кыргызстан ичинде жүргөндөргө
1 ай 1,5 ай чогуу жүрүп айдаганды үйрөнүп, эң керектүүсү артка айдаганды үйрөнүп, парковка кылганды үйрөнгүлө туугандар. Бияка келгенден кийин ошолорду эме кылат. Ошолордон экзамен алат. Биздин айтып кетчү бере турган кеңештерибиз ошол туугандар. Каналдан пайда алып аткан болсоңуздар, каналдан жакшы нерселерди көрүп аткан болсоңуздар, сөзсүз түрдө подписка кылыңыздар, колокольчикти, коңгурочогун бассаңыздар, жаңы видеолор чыгып турат, ошолорду көрүп турасыздар туугандар. Анан келем деп аткандарга жөнөтүп туруңуздар видеону бөлүшүп. Анан Европа жөнүндө нени билгиңиздер келсе, сөзсүз түрдө комментарийга жазып айтсаңыздар, мен колумдан келишинче ошол нерсени тартып беришке аракет кылам туугандар. Кийинки видеолорго жолугушканча аман болуңуздар туугандар, амандыкта болуңуздар. Мен Рим жактан жүктү каяка алып барышымды, кантип түшүргөндөрүн да көрсөтүп беришке аракет кылам. Дем алыш күнүңүздөр жакшы өтсүн.